Аймақтарды өніктіру жылына қарата біздің мектепте алғылықты іштер алып барылды. Алар бойынша қысқаша маалымат беріп қойсам, айлананы жашылдандыру бойынша Сарыбұлақ айыл өкіметінен 10.000 сомдық ар түрді туя, қарағай, терек, жаңғақтардың көшеттері егілді. Андан кейін 20 жылдық жолығушыларды атайын демеушілер шыққан жеке демеуші Макей Урстам Көртірастар мектептің алдына тосмолорды жеке жанынан 100.000 сомдық қошқондағы 20 жылдық жалпы коллективдің атынан 160.000 менен бүткөн бұл ограждение. Андан кейін мектептің ашқанасына 10 жылдық жолығушылар газ плита менен қамсыздап беришкен. Ошондой эле жашылдандыруу боюнча спорт аянтчаны жашылдандырууга Карагайды Макей Урстам 15.000 сом берип 26 түп карагай эгилген. Макей Урстам ошо 20 жылдык жолугушууда 6.000 сомдук стипендия берген. 2018-2019 окуу жылына карата сапаттуу ремонттон өткөрүү мамлекеттик бюджеттен 22.574 сом которулган. Muhallimler cemaati 13.565, spor saldın arenasından 4.000, cekeden mörçü 3.000, şuntep bıyılık okul yılında sapatlı remont ötkörüden rayondan tepki emes mektepler arasında birinci orunga ие olup raya administrasiya tarafından 8.000 somduk sıylık aldık, diplom menen sıylandık, ağa proyektor dask aldık. Mekteptin aşkanasında Matiyev kurstan ağayыбыз 17.000 сомдук шланг алып берип, таза суу менен камсыздап берди. Рахмат, урматтуу коноктор, биз ушул тоо койнунда жатсак дагы биздин мектеп жамаатында 26 мугалим эмгектенет, 294 окуучу билим алууда, 80% жаштар эмгектенет. Райондогу эң алдыңкы мектептердин катарына кошуунун алдында турабыз. Урматтуу педагогикалык жамаат, урматтуу окуучулар, мына бүгүн биз атайын райондон катарышып келип отурабыз. Сиздерге бардыгыңарга маалым, быйылкы жыл биздин президентибиз Сооронбай Шариповичтин указы менен өнүктүрүү, аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланган. Анан эми биз республиканын алкагындагы жасалып аткан иштерди айтсак деле болот эле, бирок эми биз өзүбүздүн райондун аймагында ушул алкакта жасалып аткан иштерди көрүп, ошолорду бир айталы деп келип отурабыз. Сарыбулак айыл өкмөтүндө быйыл дагы ошол белгилүү өлчөмдөргө ушул багытка арналган иштер жасалды. Ошолор менен таанышып, ошолор менен көрүп, анан кийин кайсы бир жакшы жактары болсо ошолорду алып, үйрөнүп, башка айыл өкмөттөрү да ошондой жасайды деген ниет менен келдик. Эми бул жерде мектептин директору айткандай көптөгөн эле иштер жасалыптыр. Көпчүлүгү бул айыл өкмөтүндө социалдык багыттагы иштер аткарылды. Андан тышкары мына көчөттөр башкалар эгилди деп атасыңар. Бул дагы болсо кичинекей бир дарак болсо да 1 километр жерге жолго чагылып төгүлүп ошол жерде баткак болбосо дагы бул дагы ошол иш болуп эсептелет. Мына биз башка айыл өкмөттөрдө бардык. Ошолор өзүнүн жанагы Берчика программасынын менен бирге иштеп, мына сиздерде мына маңдайда тургандай жерлерди тозуп, өздөштүрүп, ошол жерге мөмө бере турган бак-баракка айлантып, келечегинде аярдан алынган мөмө жемишти ушул
мектептен оқушыларына түскі тамағына башкага иштетүүгө багыттап аткандары бизди кубандырды. Эми бир жылдын ичинде бул аймактык өнүктүрүү бүтпөйт. Бул эми баягы узак мөөнөткө эсептелген программалуу эсептелинет. Бул улантылат, быйыл үлгүрбөгөндө кээдирге жасайбыз, кээдирге жасай албаганды аркы жылы жасайбыз. Быйыл бизге мисалы үчүн пландаштырбаганды кээдиргеге пландаштырабыз. Эми Куда каласа ушу социалдык объекттер, мектеп курулуп атат, детсад курулуп атат, оңдолуп атат, фаптар курулуп атат, оңдолуп атат, мечиттер курулуп атат дегендей. Мына ошондой эле иштер улантылат. Эми ошону менен параллельно өндүрүштү жолго коюу максат туруп атат. Эми ошол Тайыл аймагынын территориясында ошол иштердин бардыгы кээдирге пландаштырылып аткарылат деген ойдобуз. Биринчиден мына педагогикалык жамаат өздөрүңүздөр акча чогултуп аракеттер болуп атыптыр. Буга мына окуучулар силердин дагы жүздөр тиешеңер бар. Ушу молгабыш кылып атасыңар да, жок дегенде бирден экиден көчөт отургандырсыңар, же башка нерсе кылгандырсыңар. Мына ушундайды улантыш керек. Кудай кааласа биздин мамлекетибиз ушул темп менен кетсек бир гүлдөгөн мамлекетке, сонун мамлекетке, өнүккөн мамлекетке айланып кетет деген ойдобуз. Эми убакыттын тандыгынан байланыштуу сөзүмдү саз кыскартайын. Сиздерге чоң рахмат. Кээдирге дагы ушундай иштердин алкагында активдүү катышып иш-чараларга өзгөртүү салымыңарды кошот деген ниеттемин. Педагогикалык жамаатка, окуучуларга баарыңыздарга ден соолук, оорубай, сыркабай, узун өмүр болсун. Мамлекеттик ишке, өзүмөндүн ишке кайдыгер карабастан ушул активдүү катышып биз менен бирге болосуңар деген ниеттебиз. Чоң рахмат. Мен тааныштырма сөз берүүмүн. Азыркы сүйлөгөн биздин ошол район администрациянын акимдин биринчи орун басары Бекболот Мажитович. Эми урматтуу окуучулар, урматтуу мугалимдер, үчүн эртең менен бул мектепке келишти, биз мектепти деп ойлоп алам. Эмне дегенде бул мектеп азыр район боюнча биринчи орунда келип турасыңар. Анан бул тоонун башындагы биринчи орун деген мектеп кандай болду экен? Бир көрүп келели. Жөн эле берип коюшту деген бой кетет. Ошон үчүн атайбыздар мектепти келип көрүп, мына чындын мына район жетекчилери, айлык жетекчилери келип отурат. Сиздер көрүп, мына көз менен сиздерге ыраазычылык айтып, ошон үчүн келип отурасыздар. Рахмат баардыгыңыздарга. Менен бир убактыбыз бар, жана Бакалбай Эркинбай атындагы таанышып, быйылкы окуу жылында кандай иштер жасалганын көрүп чыгышты. Айтып өтсөм, быйылкы окуу жылында аймактардын биздин педагогикалык жамааттар көптөгөн алгылык иштер жасашты. Мисалы, айлык мүлкүн, атайын жашындаруу боюнча карагайлар, теректер, жаңгактар, ар бир көчөттөр алып келишти. Ошондой эле 20 жылдык жол кошуучулардын атынан Макей Устам өзүнүн жанынан ушул мектептин алдында тосмого 100 000 жеке салым кошту. Ал эми 20 жылдык жол кошуучулар 60 000 салым кошуп, жалпы 160 000. 10 жылдык жол кошуучулар ашканага газ
капитал берди 15 миң. Ошондой жашылдандыруу боюнча 3 айлык жарыяга биздин окуучулар эмгек жаман, аркар тазалап, көчөттөрдө активдүү катышып беришти. Мыкты мектеп 2017 сынабында райондон 1-чи орунду алып, областтан 2-чи орунга ээ болдук. Gel Bilal'dan. Gel. Bu front tarafından bitti. İçki maçtalar. Bırak bunu al. Güzelce özü bitirdi buna bala. Aylı başlı. Şunu özü bitirdi. Bizden 50% olanda. O şunda 50% 300 min bulunmanı bitirdi. 200 min içki maçtalar alıp verdi. Tigi remontlarına, kulübülarına Başlarında 200. 5 maçlar. 5 maşına geldi. 5 maçlar. Son maçlar. 40. Ошого жакын болот да. Ошондой болуп калат. Анан калган ремонттардан биз өкмөттөн бир жардам бердик деген мисалы кыскасы ошентип негизги неме бул абуш темирге кайрылбаш. Буяк айылдын иштегендер азыр көрөт. Çevirler. Чеберлер. 5 машинага 5 bin olsa gerek. Ha 5 Arasında bir de olur. Vay ilgili birinci traktör ayday başlaganda bir traktör 3 yardımcı. Ova. Bolçan. Ova. Traktörge su çuvaldı da suyunup. Bravo bu da şey alacağım. Yani koydurtlar üçüncü hesapsın. Aynı yerde şamal giren Seni hazır bir çay plastik aydı. Ha plastik olmuş. Yok, hani birden Kaskasında bir ayağım çalpaklar. Şunu jasaganda dostum rahmat. Oo. İskeciler участкасында yaşayın. İşxanаны Kromin dolborundan kartılap 5 maşina alıp berişti. Bu Kromin'den işleşkenizge 3 yıl oldu. 2016 yıldan başlap işe girgen. Oradan beri şu ayılda bu yıl ayıl aylıkların önüktürücülüğüne karata aylık gelimizlerin şu işmenen kamsız oldu. Kuruluşum şu öz micanımdan şu 7 sotluk yer bölüp verdim. Şu Zeynel Özcan'ın şu var. Elif Rasel şu yardım veriyor. Şu gelindir gereksinler. Sizin işe açık koydum. Çok yüce kale ne kadar gidiyor? Biz uşul mamleketin frontun jardamı menen uşul işxanаны açıp berdi. Şunu açıp bergenlerge çoğun rahmat. Bundan tep kichine ayıl bolsa dagı kıyla adamlar, kızlar, gelinler iş menen kamsız bolot dep suyunup turabız. Kuda kalasa iş başlanganına bir 10 günдөй эле boldu. Эми kuda kalasa köp işlerse sayıl degen oydabız. Uşul жерде биз айта кеткен нерсе айыл өкмөтүбүз да бизди жакшы колдоп ушу колунан келишинче жардамды берип атат. Ошол айыл өкмөттүн ичинен биздин ушу балабыз Абышев Тебилбек бизди колдоп ушул шартты түзүп берген ошол бизге ушу жардам бергендерге чоң рахмат. Биз ушинтип иш менен камсыз болуп бекер отурбай ушундай иш кылганыбызга өзүбүз сүйүнүп атабыз. Рахмат ушу сиздерге дагы биздин иштен кабар алып келгениңиздерге. Мына ушу 3-4 кызмат тиктирдим ушу кыздарга. Жакшынакай кылып жараштырып тигип атышат.
мынандай занескаларды мынандай төшөктөрдү тигип атабыз. Арзан эле тигип атабыз. Бизден келген немелер сепке заказ алабыз да тактасын салып тигебиз. үйдөн кабып тигишет. Ушундай. Курактын түрлөрү да куралат, бир эле бул кура эмес, башкача да курактын түрлөрү куралат. Ар кандай курак. Кыргыздын улуттук мейрамы. Жолтой болсын. Ушул иши дайым кирешкелүү, пайдалуу, жакшылыкка, дайым туугандык ушул эл журтка пайдасы деген ишкана болсун. Мага бир 30 жыл болуп калды. Başka memleketlerden de geldi. Ha geldi mamleket. 70 ülkeden geldi. Federasyasının nemesi? Kuşsalgan'dan. Ova geldi. Özbekistan geldi. Kazakistan geldi. Başkıristan geldi. Aябай жакшы болду. Hiç varım Kırgızistan aldı. Kırgızistan aldı. Nарын областы, Бүркіттен дағы, Ителгіден дағы. Neler aldırdınız? Bu көбүнчө кекилик алды, кыргол, коyon. Коyon менен кырголду көп алды. Kırgol var mı? Жок, биз ушул кыргол бар жерде бар. Кыргызстанда эми кырголдун мекени чүйдө. İşinizge gerek olsun. Deme, bu bay İtelgi'de demetpeydi da. Ителгинин эмеси позициясы совсем башка. Мунуку башка. İtelgi тээп берет, бул алып берет. Siz Abdurrahman az tol kuş, kok kuş meyene mi tesbih, cedli boy kuştu. Любой кушты. Куда каласа. Биздин мектеп ушу Чарман Карымжановдун орто мектеби. Бул ушу тоолуу аймакта жайгашкан мектептердин бири. Мектептин негизделгенине 60 жылдык тарыхы бар мектеп. Анан мектебим райондогу жакшы эле мектептерден ар дайым ушу мындай ремонт, олимпиадалык топ менен иштөөдө, олимпиада менен иштөөдө. Анан кийин окуучулар жалпы республикалык тестке даярдоодо жакшы эле орундарды алып келе жатабыз. Анан мектепте мугалимдер менен окуучулардын ушу иштеш үчүн, окуп билим алыш үчүн жакшы шарттар түзүлгөн. Видеокамерабыз бар, үнү менен, радиозел бар. Анан кийин бардык каналар жакшынакай ремонттолгон. Быйылкы окуу жылында ушул республикалык бюджеттен каржыланып, жаңы спорт зал бүтүп атат. Бул биздин жетишкендигибиз. Мектеп алдында бакча бар. Анда 35тен ашуун бала тарбияланат. Окуучуларыбыз жакшы, эч кандай тартип бузуу же башка терс таасирлер жок. Bulla Kalaslarına bizim Tarla Ayıpet'e Çarmıh Orta Mektebi'nin spor salımız bir cuma jet-jetleşi işe çağırıp oldu. Bu da bütün işte olacak. Bulla Kalaslar bir cumada taşır veririz de bütün işte olacak. Önce tek size anlatmayı zaten kelen gazetinde aytıyoruz. Bizge mınау эмес алар коркутууга атып берилген ушундан бак бүтүрүп беришти. Ушул демекти айтарыбыз ошол Анарбаев Өмүрзакка 1000 метр астында билдиребиз. Жетекчиси. Анан айып соккон баларга да астында билдирип атабыз. Күндөп иштеп атышат. Ошол Kalaslarına balgar yüzülerinin içinde mezarlarının spor salımızda bilgilerle oynayız da tüyülük motorunda çıkıp yürüyüşet yok. Gerek alasın mı? Ne? Ana Hadi öyle olur. Şimdi yeri olsun. Selam. Bakın,
Kalpedemin baktan lan sen bizge o desek işte bu. Buna koşu çeşitli koşu var ya. Biraz sen misin bana mesela kalkmadan? Mantıklı var. Orada da var. Gökte değil var. Matiko. Söyleşkimiz özü. Anam aylık mutfağın hepsini söyledi o. Özün canına bitirdi. Bunday olanda bir kere çalkanға çıkar çöldü. Çalkanға jurналға çıkartı da herhalde bunday olanda. Mertebetçile, enti kılsan süre kıldaydı. Jasavatan sonra Hazır kraskalap dağıttılar. Bugün orayıp da nemeden çıktı. Orap bere? He orap oldu. Kraskalap turunu orap koyasın. Orayıp da. Kraska gayra jak çıkarma evet. Ormaz bu. Gelgen de materiallar dayarız. Kış kere tat. O ayaktan beri kesip ana taşlap koyana soldunda oram gidet toşka. 120'lık kovalar koyulgan aylandı. 20 teşkil var lan. Hatta bütçede bir yıl aylanmaydı düşüp kaldı. 120 diametre teşkilden 20 teşkil koyulganlar. Verdi ağrıdı kim bulursa? O soru aynen. Demle verdim bile. Hadi ne olursa. Yerdi kılsan süre kılaydı da uzaklarsa jakşılık mesela sanki düşüp kaldılar, uçup gittiler, çığlık gittiler, sizler gittiler. İskender olmazsa sen Jakşılık böyle yaptı. Belli batası olasılar. Bana o parayla tutup yok be. Abi bugün tutat oldu oğlum. Şartlar koydu. Bravo, bravo. Su olmuyor. Oğuzlarcık bu bayağı yemenin Abdüsbay'ın doktorası. Abdüsbay bunu yarın grup verip şöyden toplap kalkan. Yani hazır kulu çetmeye vardı. Adam Pro'nga tutuldu. Pro presyon tutuldu. Anan tenderde buna Zakir tuğan tutu olgan. Tenderde utup kişi jasap atat. Hazır bunu getsin 480 bin Pro'ndan 46 bin ödüp budjetden. Şunda kaç oldu bilet? 600 kaçtı? 600 bin tegelegende bilen jasap atat. Anan bu Kadirətçik Nadежный. Mana gengi rayonda bergen proyektsen men özüm özgörtüp koydum. Alar mınabı Doğuk Davırda o çetke verip koydum. O çetke vergende bu yerde ortasına Uvonik verip koydum. Akbarım koktu. Yeterli arpa. Yekil ortasına olur. 1 metre var. Şurada krasiye olarak da. Beton falan. Kayber üstüne desek. Yekil koysa. Beton falan. Beton üstüne. Arabalarına kuturum. Ne Rayın Berde? Rayın Berde. Bak ona uçaklar. Alan insan sağdan gitsek. Ana belki de sistem köprüsü ana yerdesi. Bura onu beton daya. Büyük koydu. Ben sıkartlarsam alastı bir travma geçti bunu gösteriyor. Buna hazır çekesinden de olur. Turbaların barını yakın kıptırıp alып kelip koydum kraska atat hazır. Mınasında oşal үйдөн жасайт, бер эме менен движокмен жасабайчы, светский. Ар бири 2.67 болот, 4төн биягына, 4төн биягына мыналары эликтик турба болот. Мынабы үстү көк турба, көк краскалар. Мынабысы профилдик, мынабы ак болот. Мынабы жерде көк, мына ана швелерде көк болот да, бунун астында ана көрүнбөш үчүн астындагы швелер бияка чыгып барат да. Ошого да кайра тартып турат. Алдагы кайра көк болот, мына деп туруп. Ак болот. Ак көк менен болот. Бүткөндөн кийин дагы келип бересиңер. Рахмат. Мен өзүм эле бар өзгөртүп койдум. Ал эме менен проондогу балдар менен жана тарел маселесин. Ака сиз эгерде билсеңиз өзгөртүүбүз дагы айлык менен кеңешип туруп
sakrifat etip koydu. Latin aytsan, mayli, özüň bilgeniňe. Erteň öközde söz diýip. Yok, ayak bunu sakrifat etip keşkeremiş. Ana çekpörtlerini jasap koygan, аны gelip sakrifat etip boldu şunu. Rahmat. Öyle. Mayli, iyi Buna gündüň barynda süre koýaldy. Yok, atmasa boldu. Rahmat. Kurup koyatsa, talar bağı proyektoga demi hop koyat. Oso deme menen bir sekreter inspeksiýa bizde hazır kim? Çok adı demek özgürlüğünde Sultanbek'e aittirdi o şeyde günümüzü bir kurbanlarında demek o kaçağın jakşı olur. Günümüzde seçmeyin. Хорошо? Aynen. Sebepten de 2 yılları Cenab-ı kapsırmaya getkenlerinde demek ya çoğunluğu bir sefer girdiğinde ne bu oldu? Rahmat sizce. Hayırlı olsun ben. Var bunlar özlerim buna böyle civat atmadın demedi. Tamam ha, güzel. Özbekistan'da evet diyorum, şuna çoğurak 10 alçak koydan bizde 5,5 tonna yılına balık alamda bir özbek bana rejellerime varganda aytkanda ben kızıgıp anam bizge bolo desem ayat bu takka bolmuydu soğuk abi bu maşallarda balık Bu özansında bunun egaslarında kızıklar. Bunu içine zardan belirtmeni etsek kasay. Çok emez zardan İçine sasız bir taşla koyuşturuk da. Sasız bir zedir koysam buna andaydı. Son bak. Buna casacıdı. Bana casay. Özdeli bunların çekilerin kazan tükentemde o da. Adam böyle hep. Cember. Özü bu da kalasa trasa mülaka düşüp kalasa. Görüyorsun. Balıktan ötüş. Senin de kırmızı geldi gele. Bize gel mi? Ha. Adam gara iyiliğe yarış gerek mi? Ben yerim size de kuptamda. Bir bu yeri salıyorsa olmay. Buna solda tutuştunuz. Bir an önce tehlike ediniz. Oo, sol abdısın kölden ulu garayda demek göpürüsün. Az bizge yer çolpanlığa öğrendi adam. Bir yerim yok dedi. Gelsin yer taldim et veren bekar, arendası yok. Bak böyle sürüp demet versin. Şu arendasına balık versin olur. Ya. Al da casavat. O benim arendasına balık verin. Uyum! Büyükler, büyük durgular! Bu düzenleyen ortağa kanay kadamlarla! Uyum! Güller, büyük durgular! Bildiğin uyum! Manas yaşlar uyumu! Bildiğin uran! Manas! Bildiğin ün! Yaşlar marşı! Yaşlar marşı hızlansın!
президентімізден көліктер жылында біздің айылда емдіктер жасалды. Ошол мына Сарыбұлақ Тоғызбұлақ айылдарында Әлім араны қарап қойса. Şunu verin vay. Бұл іс-шара негізінен жыл администрацияның темілгесіменен ұйыстырылған туғандар. Азыр бұл жерге шол Бекболот Мажидович бірінші орынбасар, айыл өкмөттің баштары қатысып отырады. Негізінен бұл біздің программада ошол Сарыбұлақ мен Тоғызбұлақ айылында базасын өткөрүлөт деп сүйлөшүлгөн. Ошол айылдын тургундары, андан кийин Тала түздөгү ошол айылдагы тургундар чакырылган урматтуу туугандар. Ошол эки айылдын Сарыбұлақ, Тоғызбұлақтын Каракулжада, Ошто, Бишкекте, Россияда жашаган, иштеп жүргөн биздин туугандарыбызды чакырганбыз. Эми бүгүнкү негизги максат биринчи район семинары эми биздин айылдарда эмниш болуп жатат. Ушуну район боюнча көргөзүү. Ошон үчүн бардык айыл өкмөттөр келип отурат туугандар. Экинчиси биздин максат ошол туугандарыбызды чакырып ыраазычылык билдирсек, тууганча отуруп сүйлөссөк. Ушундай маселе эки максат менен туугандар. Ошон үчүн мен сиздерге азыр бир кыскача ушул эки айылда андан айыл өкмөт боюнча иштер жасаган негиздүүлөрүн айта кетейин. Айрыкча эми мына биздин ошол эл тарабынан, демеушилер тарабынан жасалган иштерди. Эми киргенде эле көрдүңүздөр, жарыктандыруу коюлуп тургандар. 3 километр жол борбордук көчөбүздө. Бул чоюну бермектин демеушчилиги менен жалгыз өзү 250 миң акча кетип тургандар. Андан кийин ушул Сарыбұлақ айылынын кулоо участкасына 163 миң сомдук жарыктандыруу коюлган, жолуна шагыл төгүлгөн. Бул дагы ошол айылдын жашоочуларын. Атап айтып кое берейин эми аттарын. Кадыркулов Райымжан, Чоюну Бермек, Салиев Токтомамат, Уроков Абдикерим, Калбаев Митал, Маматеминов Шермамат, Айтыкулов Кыял, Исламов Санжар. Ошол туугандарыбыздын демеушчилиги менен бир айылыбыз жаркырап жолуна шагыл төгүлүп калды. Эми бул андан кийинки айта турган нерсе, ушул мен азыр сиздерге ушул эки айылдыкын айтып берейин, анан калганын дагы айтабыз. Мына мечитти көрдүңүздөр туугандар. Бул мечит былтыр башталган Күбөйт мамлекет Ассалам Кайры фондунун эсебинен курулду. Бирок ак медресеси фундаменти элдин эсебинен курулду. Элдин эсебинен 570 миң сом акча чогултулган. Мында дагы, берде дагы ошол туугандарыбыздын салымдары бар. Айтып берейин, Россиядан 144 миң сом, Бишкек шаарынан 61 миң сом, Оштон 24 миң сом, Каракулжадан 15 миң сом. Айыл өзү 2 айылдын 287 миң сом акча чогулткан. Бул биз үчүн чоң акча. Ошол элдин жардамы менен, ошол туугандарыбыздын жардамы менен мына жаркырап мечитти куруп, медресесин куруп салды. Андан кийин наркы борбордук ооруканабыз бар туугандар. Билесиздер, оорукана Ашар түйүндө салынган болчу. Проекти жок, жабылган. Колхоздун алынган материалдар менен эскиргич жетип тамчыта баштаган. Муну жаңылап жаптык. Муну прондун эсебинен 480 миң, прондун эсебинен 117 миң сом айыл өкмөттүн бюджетинен жабылып турат. Ушул жерде пансияда айта кетейин туугандар, 5 жылдан бери врач жок. Сатан кеткенден бери. Айлыга столго эч ким келбей деген. Муну ошо акыры мында чечип берди, мына азыркы айткан Чоюну Бермек тууганыбыз аны өзү келип калды. Айына 10 миң сомдон айлык төлөп берет. Төлөп берем эгер врач келсе деди. Мамлекет акчасы сырткары. Азыр Кара Суудан врач келип иштеп атат туугандар. 2 айдан бери 10 миң сом акчаны алып атат. Мына бул маселе чечилди. Ошол Чоюну Бермектин демеушчилиги. Асан бияка келе, бияка Салбек. Бияка келе. Эми айта берсек, бир топ иштер бар. Мына мектепти айтып коелу. Борбордук эң чоң мектеп
90-жылдар құрылған болчу, быйыл капитальный ремонт өткөрүлдү. Бул республикалык бюджеттен кетти, бирок ал жерде дагы биздин бир ушул айылдын тургуну жашоо зам министр Улукбек Кармышаков бар. Ошо киш баланын жардамы менен акча бөлүнүп, мына көрүп турасыздар, спорт залы менен, котельный менен от жагыла баштады. Onu özü tuğanımız, Cumашек өз kurdu, bardığını жасады. Buna жарқырап kaldı. Bunda айтып koyuş керек tuğanlar. Andan keyin emi, men emi ушунча çoğulgandan keyin aylı өкмөт boyunca da bir-iki malumat görüp keteyim. Bunda işler başka ayıllarda da olup жатат tuğanlar. Buna yıldıydan başlarında Sarıngöy ayılında, aynı kenistlerden demirçilik menimine geçedik, 3 gün oldu. Ama 3 kilometre жерге шагыл төгүлүп атат. Түздөлүп атат. Ылдыйкы бөлүгүндө таза суу чыгарылды. Ошол Кулкарагайдын балдарын демирчилигинен туганды. 130 000 айыл өкмөтүбүзгө лоток алып бердик. Ошол айылга суга суу чыгарылды. Элдин күчү менен. Лотокду алып берип, бирок элдин күчү менен суга суу чыгарылды. Андан кийин мына жогорку айылдарда тугандар, эң жакшы иш мына Конокбой тала Терсиз айылдарында. Бул жерде ошол атайын ошо таладагы айылдын жашоочулары фонд түзүлгөн. Жылда ошол фонддон айылга 2 айлык акча которулат. Эми барып көрүп атсаңыздар, Ачкенин баягы кыялары шагыл болуп калган азыр. Шагыл ошо фонддун акчасына эсебинен. Конокбой таланын ичи менен Тегерексаз ичке жылганын ичиндеги жолдорду көрсөңүздөр керек. Бул ичке жылга ат жардам чыга албайт эле, азыр жолдор муш болуп калган. Ачкенин жолу Эпчис трактормен түздөлүп, азыркы күндө Ачкелдер өздөрү Ачкелде жашагандар. 50 машина шагылды акча топтошуп койгон, эртең шагыл төгүлөт. Кыскасы эми ойлоп көрүлөм, Ачкенин жолуна шагыл төгүл деген бул сөз кандай нерсе. Ошол фонддун эсебинен Ачкен түзү толук тосулган. Кара токтунун башы, чалканын башы тосулган. Малдан. Али жайытка мал түштү жеп кетти деген проблема жоюлган. Бул ошол бүт ошол фонддун эсебинен бардыгы. Biz de жардам берип атабыз, конечно, бирок негизги акча ошол фонд эсебинен болот. Кече эле жакында 150 000 акча келди дагы, бирок иштетилди. Эми Чаргынов орто мектебинин бир спорт немеси эски негизги имараты колдон чыгайын деп калган турат. Эски сыйгыр менен жабылган, камчылык болду. Муну мектептин бюджеттен 790 000 менен капитальный ремонт өткөздүк. Анда мына Жумашек чедел турат. Ошол мектепте мамлекеттик жасаган иштерди айтып коюшубуз керек тугандар. Мамлекеттин эсебинен жаңы спорт зал курулду. Бүтүп турат, 2 күн ичинде бүтөт. 15 миллион сомдук бүттү. Спорт зал дегенде айтып кое берейин, 4 орто мектеп бар тугандар. 4-өндө 4 типовой спорт зал бар. Накыркысы буна бүтүп атат тугандар. Бул мамлекет эсебинен бүткөрүлгөн бар. Мындай шарт башка айыл өкмөттөрдө мындай жок тугандар. 4 мектепте кичинекей айылда 4 спорт зал бар. Андан кийин билесиздер, Спайкен айылы, Кызылдоктун жолу деп, муну баарыңар билесиңер. Ол өздөрү эместер айтышсыңар, Кызылдоктун жолун оңдоп койбойсуңарбы? Биз Кызылдокко бара албай калдык го, жамандык жасыкка деп. Азыр 3 километр жолда айылдын ичинде. 800 000 сом акча местный бюджеттен кетти. Кара шагылдын шагылын төшөп тегизеп койдук тугандар. Кара шагылдын шагылын билесиңер, асфальттан дагы жакшы. Эми биздин негизги жасаган иштерибиз ушулар тугандар. Эми мына бүгүн аябай мына бүгүн иш-чарага кошумча нерсе болуп атат. Мына имчин эл көп дебегиле, мына айылдын биздин алыскы тугандарыбыз барды келишип, бүгүн ушул иш-чарага катышып олтурушат. Эми ушул элдин демилгеси менен эртеңкиге дагы чоң иш-чара, маареке уюштурулган, элдер чакырылган. Азыр мындан кийин коноктор келе баштайт, алдыжы келип атат. Бардыгыңыздар эртеңки ошол биздин маарекеге, ушул 2 айылдын тургундары уюштурган маарекеге катышып кеттиңиздер. Эми кыскасы биздин көчөдө той тугандар. 2 күн, бүгүн, эртең, бүрсүгүн той. Барыңыздар тойго келип, мына иш-чарадан кийин катышып кеттиңиздер. Мына Скөлдүк тугандар да келип отурат, мына Мурат баштап келди. Рахмат, Мурат. Эми мен көп сүйлөй бербейин тугандар. Сөздү да кийин сүйлөшөбүз тугандарса. Азыркы сөздү
Акимдин биринчи орун басары Мажитов көрөбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар. Ошол мына бүгүн атайын биз мамлекеттик администрациясынын өкүлдөрү, айыл өкмөттүн башчылары, эр жетекчилери болуп, ошол Сарбулак айылында быйылкы жылы аткарылган иштерди, иш-чараларды көрүп, таанышып, биринчиден тажрыйба алмашканча, анан экинчи жыйынтыктоочу катары иш-чара катары келдик эле. Мунун себеби өзүңүздөргө белгилүү, быйыл президентибиз Сооронбай Шарипович аймактарды өнүктүрүү боюнча атайын указга кол коюп, указ чыгарып, аны жалпы Кыргызстан эле жалпы Кыргызстан колдоп, анын ичинен өзүбүздүн район биринчилерден болуп колдоп, 3 мартта ушул областтагы, республикадагы аттуу ачтуу өзүбүздүн туугандарды чакырып, ошол жерде кеңеш курганбыз. Кантип президенттин указын аткарылышына, анан аймактарды өнүгүшүнө ар кимибиз, ар аттуу кантип жардам бере алабыз, кантип өнүктүрөбүз, каягын ким көтөрө алат, ким жардам бере алат, кимин колунан эмне келет деп ошол чоң жыйын болгон. Атайын ошол жерде келгендер айтылган, иш-чара түзүлгөн. Мына ошондон бери эң биринчиден болуп Алайкы зонасында так ушундай эле эки жакта миграцияда жүргөн, Россияда, Ош Бишкекте жүргөн теректик туугандар бардыгы топтолушуп, айыл дагы кошо көтөрүлүп, өздөрүнүн проблемасын чечиштин үстүндө акча чогултушуп, 3 миллиондун тегерегинде акча чогултушуп, өзүнүн көчөсүн жарыктандырып, көчөсүнө шагыл төгүп, кеңейтип, мечитке суу, мектепке суу куруп, клубун оңдоп, китепкананы салып, анан кийин жалпы элге ушундай чоң маареке өткөзүп берүү менен баштаган. Анан 2 миллионна иш-чара өткөзүлгөн болсо, бирдете миллиондун тегерегинде акчасы калды эле, аны өнүктүрүп, фондус деп уюштуруп, банкка салып коюп кетишти. Муну улантабыз деп. Эми бир жылда президент өзү деле айтып атат, бардыгын өнүктүрүп кое албайбыз. Мына өзүңүздөр көрүп атасыңыздар, ошону колдоп эле мына Чалма айыл өкмөтүндө өткөндө мына ушундай семинар болду. Бир жолу жасалган иштерди көргөнчө, ошол жерде урган 10 миллиондун тегерегинде акча жумшап, атайын чоң кылып көпүрө элине куруп берди. Мына Чалма айыл өкмөтүндө. Андан башка иштери толтура. Анан ошол мына администрация ушундай чечим кабыл алып, мына кыш киргичекти жогорку зонадан баштап, Алайкы зонасынан этегине чейин 12 айыл өкмөтүндө эмне иш жасалды, эмнени аткарышты, неге негизги көңүлүн буруп атышат, ушулардын баардыгын көрөлү деп аттандык эле. Ушул баштан баштап көрүп келатабыз. Эми баштан баштап көрүп келатабыз. 3-4 айыл өкмөтү Алайкы жагы бүттү. Ылдыйкы зонада да бүтүп атат. Эртең Кудай кааласа Ылайталада болот. Анан эми көпчүлүгү эми туугандар мына социалдык курулуштар болуп атат, социалдык объектилер болуп атат. Эми кээ бири айтышы мүмкүн, эми бул мамлекеттин чөнтөгүнөн кеткен неме курулушту курулуп аткан немеге эле мактанып атасыңар деп. Эми бир жагы туура, анан экинчи жагы ошол курулуп аткан нерселердин ичинде элдин, сиздердин салымыңыздар бар. Ошону көргөзүп, калгандары дагы үндөйлү деп ушундай иш-чараларды уюштуруп атабыз. Мына мисалы үчүн бир эле калган туугандар капа болушпасын,
bir mınау çoyunu vermekten aytып koyalım. Doşalar birigip mına özlerinin çöntөгүнөн мамлекеттин күтүп отурбайды 250 миң сомдук жарыктандырып коюшту. Андай багы бар. Менимче жанагы токтолуп аткан туугандар дагы бир ушул айылдын маселесин, айылдын райондун кандай бир чечилбей аткан маселеси болсо ошого көмөктөшөлү, колдоо көргөзөлү деп чогулуп окшоштор. Эми ошондой тилек максат болсо тилегиңиздерди Кудай таала берсин. Анан эми мына негизинен туугандар, негизинен эми багыл бир дарак сайсак дагы, бир дарак сайып өзүбүздүн көңүлүбүз менен, чын ыйкылыбыз менен бир дарак сайып койсок дагы бул ошол айылга, мамлекетке, башкаларга көмөк көргөзгөн, жардам көргөзгөн эсептелет. Мына акырында мына алдын көрө баштадыңыздар окшойт, райондо жанагыл транспорт күткөндөрдү илгерди остановкалар жоголуп кетти эле. Азыр эми 24 остановка район боюнча багыл эл күткөн жерлерге курабыз дедик. Жетекчилер, райондун жетекчилери өзү 3-төн 4төн болуп бөлүп алышкан, ошо биринчисин жасап бүттү. Анан эми биз негизинен биздин оюбузча ушул социалдык объекттер менен бирге ошо өндүрүшкө көңүл бөлүп болчудай эмес. Эми көп нерселер колдон келбей атат. Бунун бардыгы акчага байланыштуу, бирок негизги максат мына балык райондо балык чарбасын уюштуруу, бир-экөө уже уюштуруп атат. Кечээ кеңеш айыл өкмөтүндө биз көрүп келдик. Мына жерде дагы бирөөс кое берген экен, эми кеңейтебиз деп атат. Бул эми башталышы. Анан кийин малды асыл тукумга, асыл тукумдуулугун көбөйтүү боюнча, бул боюнча да чаралар алып барылат. Анан өндүрүш. Азыр мына пром боюнча швейный цех ачылган экен. Аны да көрүп келдик. Биз элди эмгек ордун менен, иш орду менен камсыз кылуунун үстүндө иштеш керек болот. Кайра иштетүү, мына райондун өзүндө кайра иштетүү боюнча көп пландар болуп атат. Мына биздин эки жакта жүргөн ишкерлер алды келип көптөгөн проектлерди, көптөгөн эмне иш кыла турганын бүт сунуш кылып атышат. Биз мүмкүнчүлүгү болушунча райондо айыл өкмөттөрү, мамлекеттик администрация ким кандай эмне урам дебесин сиздерге 100% колдоо көргөзүп атабыз. Эч кандай баягындай бюрократтык тоскоолдук же болбосо бир көрө албастык жана башка деген нерселер болбойт. Мына эл колдосо, эл колдоп турса, кандай маселе болбосун баары чечилгидей. Мунун бир мисалы да мына ошол немеде баягыл президенттин указын аткарылышы болуп, аймакты өнүктүрүү деп, ана туризмди өнүктүрүү, этно туризмди өнүктүрүү жана ушу өнүктүрүү боюнча Алайкуу зонасында сүт заводу курулду эле. Былтыр ачылган, ошону дагы жолу көргөзүү менен ошол жакта туризм боюнча фестиваль, чоң фестиваль өттү. Элдер аябай байрамды ошондой бир жакшы нерсени сагынып калган экен. Активдүү катышты. Бардык айыл өкмөттөр ошол жерге барып көрүштү. Элдер өзүнүн жасап аткан эмгегин бардыгын сунуштады. Эми багыл кемчилдиктиги мунусу менен кошо эми жакшы деп эсептедик. Эми сөзүмү кыскартайын, дагы сүйлөшүүлөр. Негизинен эгерде көп түкүрсө көл болот дейт. Бардыгыбыз колдон келген жардамды өзүбүз билген нерселердин бардыгын жасап мамлекетке жардам бере турсак, анда мамлекетибиз, районубуз, айылыбыз өнүкпөй коет, өнүкпөй калат.
мындан еш нәрсе чыкпайт деп эч ким айта албайт. Кудай кааласа биринчи немелерин түшүмдөрүн бере баштады. Мына мектептердин өзүндө деле баягы тамчылатып сугарууну көргөзгөнчө картиковый жанагы алма өрүктөрдү өстүрүп, ошонун түшүмүн өздөрүнө иштеткенге багыттоо максатында ошолду уюштуруп атат. Эми көптөгөн иштер болмокчу. Күч кубатты элге берсин, эл эсен болсун, журт эсен болсун. Ким жанагындай темирчилик кылып көмөк көргөзүп аткан болсо, өзүмдүн атыман, администрациянын атынан, эми акимдин атынан, аким иштер менен ушундай эле иштер менен алайкага кетти эле. Анын атынан ошо бир сиздерге чоң рахмат айтып, ниеттенип аткандарга дагы мен мынаны жасап коеюн деген сиздерге да чоң рахмат. Баардык заман эсен болойлу. Баардык заман эсен болсо, кандай иш болбосун, Кудай кааласа, колдон келе турган иштер. Чоң рахмат сиздерге. Рахмат Бекболотович. Туугандар, мен бизеки аманаттар барды айтып коеюн. Азыр Бишкектен биздин Улукбек Кармышаков тууганыбыз чыгып атат. Мен келе албай калдым, жогорку кеңеште отурдум эле, бирок элдиге туугандарга салам айтып кой, коттуктап кой деп атат. Деңизде де Улукбектин саламын айтып коем бардыгыңыздарга. Андан кийин Ташбодагы аксакалыбыз Бишкекте экен, бул киши чыгып дагы туугандарыма бир салам айтып кой, коттуктап кой деп салам айтты. Акшын саламын да айтып коеюн туугандар. Ташбодагы Кармышаков. Азыркы сөздү Алай Талайлы өкмөттүн башчысы Батыров Каныбек берет. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жыйынга катышкан алыс жууктан келген биздин Сарыбулак туугандар. Президентибиз 2018 жылы бекеринен айыл аймактарын өнүктүрүү жылы деп жарыялаган экен. Мына районубуздун акимдин биринчи орун басары айткандай, жогортон баштап азыр айылдарда бир топ жакшы иштер болуп аттыр. Мына бүгүн дагы сиздер Сарыбулакта кандай иштер болуп атканын көрүп чыктык. Эми баягы ынтымак бар жерде ырыс бар дегендей, мына ушул жолдун алыстыгына карабай өзүңүздөрдүн жумуштарды таштап ушу элим деп келген ушул жерге жана айтып аткандай патриоттук дух менен келип ушундай жасап берип, кичине болсо дагы чоң жумуштарды аткарыпсыздар, биз көрүп атабыз. Эми мурда Сарыбулакта асфальт деле жок эле, көчөлөрдү жарык деле эмес эле, бардыгы мына жасап атыпсыздар. Мындайча айтканда, өнүгүү деген ушул деп ойлойм да. Өнүгүү деген ушул жанагы Москва деле бир жылда курулган эмес дегендей, жыл өткөн сайын Кудай буйрса ушул алдыга жылып бир топ жылыштар, өзгөрүүлөр болуп атат туугандар. Ушул ынтымагыңыздардан жазбаңыздар. Үй бүлөңүздөр менен ар дайым жолукканда ушундай тойлордо, жакшылыктарда жолугуп жүрүңүздөр. Жакшылыктар болсун, бар болуңуздар. Рахмат. Азыркы сөз Шадыевкада, биздин жергиликтүү кезинин редактору. Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар, алыс жакындан келгендер, айрыкча ошол быйылкы жылда бүткөн иштердин көбүнүн демөөрчүсү, автору болгон туугандар чогулган экен. Сиздерди да ушу келишиңиздер менен кубанып күтүп басып отурабыз. Бул мына быйылкы жылда айылды өнүктүрүүдө ушул жергиликтүү калктын, жергиликтүү ишкерлердин мүмкүнчүлүктөрүн ушуга тартуу жөнүндөгү максат болгонунда. Мамлекет өзүнүкүн ансызда жасап атат, жасай баштады, бүтүп атат. Ушул жагынан алганда бул иш силерде мындан 10 жыл илгери башталып калганын билем. Силердин айылдын балдарындай ишкер, силердин айылдын балдарындай уюшмалуу айылдар анчалык көп эмес. Не бир кыйын турмуштарды өткөрдүк.
Жолдарыбыз күндө ас түшүп турду. Ошондошон бери миллиондогон сомду берип турган балдардын эми өкүлдөрү келип турган экен. Элдин ичинде ошолорду дайыма айта жүргөнүбүз жакшы. Мына жакында Кыргыз телевидениесинин 60 жылдыгын ошто белгилеп калышты. Ошол жерде мына Эрмектин деген медициналык кызматкерге врачка айына 10.000 сомдон немени айлыгына кошумча төлөп берем деген ошол жерде айтсам, элдин баары мындай нерсе боло эле келе деп таза кол чабышты. Бул эштерде боло элек чынында. Бул жаңылык. Буга чейин башка чарбага керек ишler жасса, эми мына социалдык маселелерге да көңүл буруп атканы. Эми Эрмек жалгыз эмес бу жерде. Эрмекте мыктыларыңар көп. Ушул мыкты балдарды тарбиялаган ушул элге рахмат. Бар болуңуздар, аксакалдар, аксамайынилер, биздин агайыны карындаштар. Барыңыздарга жакшылык буйрсун. Мына туугандарым, Эрмек десе тааныбагандар бул ким экен деп атсаңыздар керек. Эрмекке тезирээк сөз берсем болбойт. Азыркы сөз Эрмекте. Урматтуу Сарыбулак элинин тургундары, урматтуу менин туугандарым, бүгүн Датчан жакшы отчетту берип кетти. Ушул айылыбызда көп нерсе, социалдык жактан дагы көп нерсе курулуп атыптыр. Айрыкча өкмөт тарабынан чоң нерсе көңүл бурулуп атты. Мына биздин кичинеле айылыбызга жана айтып өткөндөй 4 мектептин 4 спорт зал деген бул чоң нерсе. Анан көп эле айыл өкмөттөрдө биздикиндей Тиркедей айыл өкмөттөрдө жол асфальт эмес. Биздики жолубуз заманбаптагы мына айылдын ичиндеги асфальт да чоң өкмөтүбүзгө көңүл буруп атканы. Мен эмнени айтат элем? Өзү мына жерде биз айыл кедей болгону менен бардык балдарыбыз, туугандарыбыз бутуна турган. Себеби дегенде биздин элибиз, биздин жерибиз, бизди колдогон, бизде ушул колдоп жүргөн элибиз менен жерибиз дегенде көчкүбүз дагы бизге пайдалуу болот. Себеби дегенде көчкүнүн артынан сууду алып, биринчи биздикин ошол Каракол жер эмес, Ош областы боюнча биринчи Россияга бизнеске биздин айыл кеткен. Ушу көчкүнүн артындагы суудан арты менен. Жакында менин бир таанышым таластык эле Красноярскиге кудалыкка барыптыр. Калилинде. Сен туугандарың экен дейт. Калилин шаарыбы дейт. Ушунча Красноярскиде адам көп экен дейт калинниктер. Мен сени бир эле айылдан деп жүрсөм бир чоң шаардан экенсиң дейт. Ошол жерде Красноярскидеги бутуна турган балдарды биздин туугандарыбызды көрүп алып, аябай бир башкача ойдо болуп келди. Калилин кандай айыл депчи. Ошон үчүн мына ал жер бүгүн маарекенин үстүнө дагы мындай бүгүн отчеттук маареке болуп атат. Мына маарекеде дагы мына алыстан жакында келгендер бардыгы ушул жерде. Биз өзүбүзчө да сүйлөшөбүз, себеби дегенде бардыгын түшүнөбүз. Айылда биз ушул жерде туулганбыз, ушул жерде биз киндиканы ушул жерде болгон. Ушул жерде көч адамдар кетип калбаш үчүн, ушул жерде адамдар биздикин туугандар жашаш үчүн, ата-бабаларыбыз ушул жерде коныш кылгандыгын мыгыш үчүн биз социалдык жактарды өнүктүрбөсөк, бизде азайып кетишибиз мүмкүн. Ошон үчүн мына бүгүн маарекенин ушурдан пайдаланып мен балдарды да чакырып кетер элем, ушул жердеги турган алыс түздө жүргөн балдарды дагы. Бардыгыбыз чогулалдагы мына айыл өкмөттүн башчысы Латчан турат, элдер турат, кандай ишти жөнөтөлү жүргүзөлү деп. Мына айтып кетти чалма менен алайкуну. Алайкудан биздин эмнегибиз кем? Ошол балдардан. Чалмадан эмнегибиз кем? Ошон үчүн бардыгыбыз намысыбызга келип, дагы эмнелер бүтелек, дагы эмне кылышыбыз керек? Ушул бул жанагы бир эле жылдык эмес, өнүктүрүү, айылды өнүктүрүү жылы. Бул жыл башталышы. Ошон үчүн мен дагы бардыгыңыздар чыгып кетип элем. Ушул бир айылыбызга биз эмне кылдык, эмне кылышыбыз керек деген ураа менен жасап берсек, чоң бир иштерди кылат элек. Элем бүгүн бардыгыңыздарды мына жердеги бүгүн майрам экен, майрамыңыздар менен майрамда бардыгыбыз ушул тынччылык, аманчылык болсун. Ушу бүгүн ата-бабаларды эстей турган күн экен. Ошолорго Куран окуп, ошолорду эстей турган күндө мына чогулуп отурабыз. Бул дагы бир чоң нерсе. Ошол кишини, ошол Куран окутуп аткан кишибиздин дагы бизди арбага колдоп, бардыгыбыз тынч аман бололу, жакшылык болсун. Рахмат чоң.
Эми урматтуу туугандар, биздин билесиздер, айтылуу Тилекмат бабабыздын урпактары көлдө жашайт. Аны билсеңиздер керек, билбесеңиздер, Тилекмат Чыныбай хан деген кыргыздын көзүн атуулдары мына ушул айылдан болот туугандар. Билбегендер үчүн маалымат бул. Азыр ошол Түкөлдүк туугандардын өкүлү келген Мурат Жетимишбаевге берсек. Саламатсыздарбы? Бул жаңырап экен бер. Телефон токтотулмайдыңызбы? Саламатсыздарбы? Урматтуу Калининдик бир туугандар, ушул атарытып, жол басып, ушул Торойчунун жигиттери бир ата бабасын эскерип, Куран окутуп, ошону менен элди ынтымакка чакырып атат деген кабар желдей бизге жетип, ушул жалпы Көлдүк Тилекмат экенин урпактарынан мен делегация болуп келип калдым. Ушул мааракебиз кут болсун. Анан моореки ушул биз сыймыктанып, биздин туугандар жашайт деген айылдарда могу көрсөткүчтөрдү көрүп кубанып атам. Эми Каракулжа өзүнчө эмес, силерден падыша чыгып отурат, ажоо чыгып отурат. Силер өз киндигиңерди өзүңөр кесишиңер керек, жанакы азаматтар жардам берип. Силердин ажооңор башка Кыргызстандын башка жактарына жардам берсин. Силерде азамат жигиттер бар экен, мына азыр айтып атабыз. Элим элим дебесе, эрендерден не пайда? Калкым калкым дебесе, кыраандардан не пайда дейт. Мына азамат жигиттер бар экен. Жакшынакай жардам берип, элине жардам берип, анан ата тегин дагы улап, тектүүлүгүн көрсөтүп, атадан тектүүлүктү үйрөндөйт, энеден эптүүлүктү үйрөндөйт. Тектүү тептирбейт дейт. Биз дагы ушул мындан 300 жыл мурун ушул көл жакка кандайдыр бир жол менен барып калып, намызды бек кармап, ошол көлдө барып Тилекмат Чыныбай хан болот деген эмне деген жетишкендик. Андан кийин мына Илимдер академиясы түзүлгөндө Алтымышбаев Асылбек Алтымышбаевич Кыргызстандан эң биринчи 5 академик болсо, ошонун бирөө Алтымышбаев Асылбек Торойчу болуп атпайбы? Мына сыймыктанышыңар керек. Ошол менин атам Алтымышбай менен Жетимишбай бир тууган. Мына азыр жогорку кеңеште Бакчиев Жаныбек биздин Тилекмат уулудан Бакыта деген кызыбыз депутат болуп ушул жерде отурат. Жакында эле Санкт-Петербург шаарына барып, СНГ мамлекеттеринин немеси боюнча ассамблеясына Тилекмат акенин эстелигин койдук. Бул Тилекмат акен арбагы өзүнчө бир керемет экен. Себеби Кыргызстанга бир орун берилсе, ошол бир орунду Тилекмат акенин эстелигине коюлду. Казактар бир кишисин коюптур, өзбектер кое эле экен, азербайжандар коюптур, анан 3-чү болуп биз барып койдук. Мына өзүм баш болуп. Бул да кубаныч. Буга да сыймыктанышыңар керек. Анан мен могу балдарга айтам, айланайындар, ата тегиңердин тегин билип, намыстанып окут кылышыңар керек. Жанакы менин макалымды унутпагыла. Атадан тектүүлүктү үйрөн, энеден эптүүлүктү үйрөн деп. Ошондуктан ынтымагыңар көп болсун. Могу президент жөнүндө да айтам, керек болсо президент шайлоого барып атканда мен мурунку кошту улайм десе эле Атамбаевдин жолун улайт деп, керек болсо мен деле каршы болгом. Кийин бийликке келип туруп, урматтуу президент менин катамды да түзөдү. Ким жакын жолдошуна катуу айта алат? Бул кишинин аракети аябай мош болду. Ушунчалык кайраты күчтүү адам экен. Жанакы коррупционерлердин баардыгын камап, момундай азыр уже жакшы жолго кетип барды. Ийгилик болсун. Бул да силердин ийгилигиңер, бул жалпы Кыргызстандын ийгилиги. Көрүнгөн сөздөр чыгарып атпайбы азыр? Бульдозер, мурунку бульдозер чыгып алыптыр, кайра тракторун оталдырып. Курултай өткөрөбүз дейт. Бекназар өмүр бою курултай өткөрүп жүргөн. Чында качан маселе чечилди эле. Ошондуктан эл биримдик ынтымакта турушубуз керек. Баарыбыз кайда болбойлу деп. Анан дагы семинар өткөргөн уруштуруучуларды, мектептердин баарын көрдүм, буклеттерди көрдүм. Жакшы жетишкендиктер бар экен. Ийгилик болсун. Өз балдарыңардын баркын билип жүргүлө. Дагы бир макал айтып коеюн.
Басмайылдың қысқанын есі білбей ат білет. Ер жігіттің сырттанын елі білбей жат білет деп. Жана жардам берген жігіттеріңерді қолыңарға көтеріп алсаңар, артында енелер де келіп жардам береді. Игілік болсын, ынтымақ болсын. Рахмат. Рахмат Муратаға. Емкі сөзді ошо айлыбыздын аксакалдарынан Сыртелден Ахматыке көрөбүз сөздү. Кимге кайкасыз. Ушуну чыбакылы чыгып айтың. Алымга. Арабастарбы, урматтуу, кадырлуу меймандар, Сарбулак айылынын тургундары. Мына бүгүн биздин айылда кош майрам болуп атат. Кош келипсиздер. Анан эми бүгүн ошол айылыбыздын кандай өнүгүп жатканы жөнүндө, кандай иштер болуп жаткандыгы жөнүндө айыл өкмөттүн башчысы Латиптин берген докладын угуп, отурасыздар, кандай жетишкендиктер болгонун. Мына ошо президентибиз дагы ошо аймактарды өнүктүрүү программасын туура өз мезгилинде кабыл алгандыгын биз күнүмдүк турмушубузда сезип көрүп атабыз. Мына докладда айтылып кетти, мектебибиз капиталдык ремонттон өттү, ПАПтын крышасы жабылып атат, жолдорубуз асфальт болду, жолдорубуз жарык болуп калды. Мына ушунун бардыгы ушул жерде жашаган өзүбүздүн элибиздин аракети менен, жанагы айтылып кеткендей, өзүбүздүн ушу Россияда жашаган кулундарыбыздын жардамы менен, Оштогу балдарыбыздын жардамы менен, Каракулжадагы, кыскасы ушул жалпы элибиздин жардамы менен ушул иштер ишке ашып отурат. Мындан билесиздер, мындан бир 5-6 жыл мурун эле өзүбүздүн эле ушул элден ушул жерде ушу чийне тартылган убакат кылабыз. Андан көрөк кой. Тиги жакка кетели, бул жакка кетели деп көчүп кеткендерибиз деле болгон. Азыр мына карап көрөлү. Чийне жоголду биздин айылда. Чогорчуларга жолдор салынды. Кыскасы, мына угуп атабыз Эрменбет булагыбызды алып келип элди таза суу менен камсыздоо боюнча тендер өтүп атат деп угуп калдык. Кыскасы биздин айылда дагы ошо жалпы кыргыз элдин айылдарында өнүгүп аткандай эле биздин айылдагы күн санап, саат санап өнүгүп атканына бардыгыбыз күбө болуп атабыз туугандар. Мына ушул өнүгүүгө мурдагы жанагы тургундар айтып кеткендей, биздин мынагы Россиядагы балдарыбыз, Оштогу өзүбүздүн мына Эрмек баштаган өзүбүздүн балдарыбыз, Каракулжадагы мына Суранбай Аксакал баштаган туугандарыбыз. Кыскасы, ким каерде болбосун бардыгы өз салымын кошуп атканынын результаты болуп аткандыгына күбө болуп атабыз. Ошол учурдан пайдаланып, ушул биз айтып кеткен өзүбүздүн балдарыбызга, тургундарыбыз, ушул жерде жашап аткан тургундарыбызга, бардыгыңыздарга чоң ыраазычылык билдиребиз, чоң рахматыбызды айтабыз. Ушул күнүгө өнө берели, өсө берели. Кандай өнүгүү болуп өсүп аткандарын мына келген меймандар дагы көрүп айтып кетишти. Жалпы элибизде тынчылык болсун, жалпы кыргыз эли өнүгүп өсө берсин. Ошонун ичинде жалпы ушул Сарбулак айылынын тургундары биз дагы өз салымыбызды кошуп өнүгүп өсө берели. Алла таала ошого жеткизсин. Рахмат. Ал маселелер чечилип атат туугандар. Мен просто эми эмне жашап турган айткан жокмун. Көп нерселер жасалат. Асфальттын жубуланат мынагы жол. Таза суу мамлекеттик немеге кирген. Мына Сарбулак 9 булактын айылдары. Курулат бардыгы. Эми урматтуу туугандар, биз кичине сыйлыгыбыз бар, ушуну тапшырып алалы. Уруксат берсеңиздер. Сөздү бүтүрсөк. Мына сен буйрукту оку. Урматтуу туугандар, куш келипсиздер. Мына ушу жогоруда Латипжан баарын айтып кетти. Биздин мына президенттин жарлыгын аймактарды өнүктүрүү боюнча аткарылган иштерге салым кошкон биздин талаа түздөгө чыган атуулдарыбызды кичине сыйлап коелу деген ниетте. Ошондуктан мен ушу айыл өкмөттүн буйругун окпойм. Сарбулак айыл өкмөтү 9 булак айылы 24-октябрь номер 58 буйрук. Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан 2018 жылдын
аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялагандыгына байланыштуу Сарыбулак аймагынын социалдык, экономикалык жана аялдардагы көйгөйлүү маселелерди чечүүгө, айыл аймагынын инфраструктурасын жакшыртууга кошкон чоң салымдары үчүн төмөндөгү атуулдар Сарыбулак айыл өкмөтүнүн ардак грамотасы менен сыйланат. Чоюну бермек. Жарыялануына байланыштуу айыл аймагынын социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө жана инфраструктурасын жакшыртууга кошкон чоң салым үчүн чоюну бермек айыл өкмөтүнүн ардак грамотасы менен сыйланат. Армышах Улукбек. Абдыкулов Райымжан. Сөздөрү барды, бир туугундар Райымжандан эмне келип алды? Салиев Токтомат. Стамов Кылычбек. Комутаев Полуш. Чоюнов Камбулат. Ороку Абдикерим. Kalbayev Mitel. Mehmet Emin Hemşeri Mehmet. Aytekulov Kıyal. Gel. Hurmatly tugandar, selamlar kutlu olsun. Çoğun rahmat, elin atынан да. Endi bul sıylık ala turganдар көп bizim tugandar. Kuda kalasa dağı көп sıylıklar болады. Эми биздин айыл өкмөтүндө өзүнүн бир чоң сыйлыгы бар туугандар. Эми ошол сыйлыгыбызды аз сиздерге эми ушундай сунуштуу да элден дагы. 18-жылы жылдын мыкты атуу деген нам берилет туугандар. Буга эми бардыгы элдер сунуштуна чоюну бермекти көргөзөлдү. Муну эми азыр сунушту көргөзөбүз, бирок муну жылдын жыйынтыгына тапшырылат туугандар. Жылдын жыйынтыгы менен биз бул карапчылыкты жылдын жыйынтыгында да ушундай чогулганда элмекке тапшырабыз. Сиздерге айтып койсун, ушундай түштүү биз кабыл алдык. 18 жылдын мыкты деген намды ошол чоюну бермекке каратабыз. Рахмат туугандар. Эми туугандар, мушу менен аяктадык. Мындан кийин азыр кичине ал жерде концерт угасыздар, биздин элдик талаптар кошкон концерттер бар. Мындан кийин бардыгыңыздар кыргызча айтканда тойканага мырза акимдигине барасыздар, урматтуу бардыгыңыздар. Ошол жерден конокко барасыздар, сый көрөсүздөр.